Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен кайрадан ассаламу алейкум деп Жаштар сүйлөсүнүн теледолбоору Талас областына караштуу Талас районунда Жаштар сүйлөсүнүн теледолбоору ободо саламатсыздарбы? Сиздер менен ушул биз Атай Огонбаев айылында, тактап айтканда ошол Мейликан Козубекова орто мектебинде Калба айыл өкмөтүндө жалпы ата энелер менен, эже агайлар менен, жана төрүбүздүн коноктору менен, жана жаштарыбыз менен бүгүнкү жаштар эртеңки келечек дейт. Бүгүн сиздер менен негизги биз талкуулай турган негизги тема жаштар жана цивилизация тандап алдык. Анткени биздин жаштарыбыздын интеллигенти жана ошондой эле цивилизациясы өнүп өсүп атат. Анда биз менен аягына чейин бирге болуңуздар, кызыктын бардыгы алда болот. Анда биздин төрүбүздүн коноктору менен тааныштырып өтөлү. Мейликан Козубекова атындагы орто мектептин мүдүрү Куттубай Эшимбеков агайыбыз конокто. Жана коомдук ишмер, дилмүрөгү адеп ахлак жана маданият борбору мүдүрү Өзбек Ачыктонов конокто. Дагы биздин байкебиз бар, коомдук ишмер Буркан Молдобаев байкебиз конокто. Урматтуу жаштар, урматтуу телекөрүүчүлөр, анда ушул силер жаштар жана цивилизация деп эмнени түшүнөсүңөр? Азыр бизде өтө интернет, агент, дискотека жана ошондой эле супер инфо, батыш тасмалары, кинолору кыргыздын өтө интеллектисин көтөргөн жакшы биздин жаштар көргөн, элдер көргөн сериалдар, башкалар өтө көбөйдү. Ушуларга силер кандай көз караштасыңар жана ушул жаштар жана цивилизация деген эмне деп түшүнөсүңөр? Биздин жаштар цивилизацияны туура эмес түшүнүп атат. Мисалы, цивилизация десе эле бет башын боеп, чачтарын кыркып, кыска кийим кийип, эртеден кечке чейин агенттен чыкпай, кечке чейин телесериалдарды көрүп, кечке чейин соткасын карап, ушинтип эле жүрү да, сотка менен сүйлөшүп. Бул цивилизация эмес, бул канализация. Ошо жаштарга айтмакмын, ушу канализацияга түшүп кетпегиле. Сиз айтып атасыз, бул жерде тиги жаштар баары тең эле эртеден кечке телевизор көрүп отуруп жалаң эле цивилизация менен ошондой алек болуп калганда, биз себептен эле цивилизация болгондо деле биз андай жалаң эле сериал, кино, телевизор көрүп, газета көрүп отура бербес да. Биз интернетке кирсек да, сабакка, окууга пайдалуу, керектүү нерселерди алып, интернеттен болсо да, ал жактан көбүрөөк нерселерди алабыз да. Бул жагында айтат. Бул жерден айтып атпайбы? Окууга тиешелүү нерселерди алабыз депчи. Азыркы окуучулар изденбейт да. Мурун кулар бул китептерди алып, реферат жасаса да, ошо китептерден окуп, жазып атканда деле мээсинде калат да окуучунунчу. Азыркылар интернеттен көчүрүп алат, дайын нерсени алып келип берип коет, тапшырат. Ошол менен изденген окуучу жок, билим деңгээли ылдый болуп атат да. Бул нерседе окуучу өзү деле өзүнө керектүү кылып, китептерден изденип, ошо интернетти бир азыраак колдонсо да. Кошуласыңарбы? Мынакей урматтуу жаштар, мен кошула албайт элем. Мен кошула албайм бул эженин сүйлөгөнүнө, айтканына. Мен анткени бул заманга жараша, заманыбыз не болсо мындай, заманың бөрү болсо бөрү бол, эме болсо чүлкү болсо чүлкү бол дегендей. Жо, мындай заман, мисалы, заманда жаштар, мисалы, интернет колдонуш керек. Бул башка мамлекетте, бул Кыргызстан болсо, бул 20 жыл артта да башка мамлекеттенчи. Ал жакта болсо жалаң интернет менен гана иштейт, а бизде болсо интернет жок азыркы учурда. Кээ бир мындай сотка менен эле колдонбойбу, а компьютер менен колдонбойт эч ким. Жаштар сүйлөсүн. Бул жигиттин сөзүнө кошулбайт элем, анткени бул азыркы учурда бул окуучулардын билим сапаты эң эле төмөн болуп жатат да. Мисалы үчүн дискотека бул өзүнүн убактысынын көп бөлүгүн ушундай нерселерге бөлүп коюп атат да. Бул мисалы үчүн интернеттен маалымат ала алабыз деп атат. Эже айтып атат да, реферат жазып изденбей отуруп интернеттен ала алабыз депчи. Мен буга кошула албайм. Анткени бул интернетте деген ар кандай маалыматтар бар. Бунун өздөрүнүн оюн эле билдире бергенде интернетке ал эми китептерден алып өзүбүз изденип ошону окусак, бул өзүбүзгө кичине көбүрөөк маалымат алууга көбүрөөк көрсөтөт да. Жаштар сүйлөсүн. Дагы саламатсыздарбы? Бүгүнкү тема аябай кызыктуу. Азыркы учурда жаштар көбүнчө айтып атпайбы, телевизордун алдында отурбайбыз, башка жумуштар менен. Бирок тилекке каршы азыркы жаштар көбүн эсе телевизордун алдында да. Азыр диск деген нерсе чыккан. Азыр көбүн эсе жаш кыздарыбыз, балдарыбыз дагы батыштын киноуна көбүрөөк басым жасабай, чыгыштын киносуна, корейстердин киносуна көбүрөөк басым жасап калды да. Күжүмпөө деген бар, башка.
балдарыбыз болсо чачтарын күжүмпөй калат, кыздарыбыз болсо ошол күжүмпөлөрдү карап, тетрадьдары да күжүмпөө, соткасы да күжүмпөө, баары күжүмпөө болуп калган да. Ошол Цивилизация болсо керек. бул цивилизация деп ойлошот да, бирок бул цивилизация эмес, ачыкең айткандай канализация да. Эме батыштыкын туурабай, чыгыштыкын туурап калды деп атпайсызбы? Бул батыштыкында, чыгыштыкында туурабашыбыз керек. Анткени өзүбүздүн кыргыз болгондон кийин өзүбүздүн эле кыргыз бойдон калганыбыз жакшы. Мисалы, күжүмпөнүн деп сүрөтүн карап отурасыз дейсиздер. А бирок бул туура эмес да. Биздин алып аткан дептерибиздин баары күжүмпө болуп чыгып атса, анан биз мындай дептерди издеп таба албайбыз да. Көрүп аткан кинолорубуз, эмне кинонун деле мисалы жакшы жакта мисалы кино көрөт да адамчы, көрбөй минтип эле китеп карап отура албайт да. Мындай мээни сергетиш керек, ойду мисалы өстүрүш керек да, эме ушундай кылыпчы. Ошол сүрөттөрдү көрсөңөр оюңар өсүп дагы жогорулайт, Эмес, андай эмес. Мисалы кино Персифонун баланчанчы бетин көрсөңөр дагы оюңар өсүп. жок, андай эмес. Өзү ошондой болуп чыгып атат да. Мисалы ошондой дептерлер келип атат, ошондой дисктер келип атат. А мисалы жашнакай мамлекеттин сүрөтү бар кылып, популярный кылып дептер күндөлүктөр чыкса, биз алмакпыз. Жалаң алганыбыздын баары күжүмпө болуп атса, кантет ана? Мисалы бизде күнөө жок. Манастын сүрөтүн салып койсо алып берет. Алат болчу. Алмакпыз. Мен буга каршы элем, мисалычы. Жаштар өздөрүнүн мисалы кругозорун кеңейтиш керек да, эмичи? Бияктан маалымат алып, мисалы кинодон жалаңы жаман жагын ала бербейт да. Кантип кеңейтесиңер? Сабак алса болот кинодон делечи. Мисалы жакшы кинолор бар, адамга тарбия бере турган, мисалы кандай жолдо баратасың, мисалы ошону көрүп, ушундай кылбасак экен депчи. Мисалы жакында деле Насат деген кино келип кетти. Бул деле жакшы. Адамдарга, балдарга мисалы тарбиялык мааниси бар. Кандай фильмдерди көрөсүңөр? Насат келе, мисалы аят кинолору мисалы балдардын келечегине жакшы. Уул деген кинолор келди. Жана башка кинолор. Бул жерден жаштардын айтканына кошулбайм да. Биз жаштар эмне болуп калдык, ээрчим болуп калдык да. Азыр эле жанагы бул жакта айтып атпайбы, күжүмпөнүкүн чыгарып койсо биз ала беребиз да депчи. Эми эртең такыр эле бир начар же болбосо адепсиз тетрадьдарды чыгарып койсо эми айла жок ала беребиз деген болбойт да. Мына ушул жерден эле мен көрсөткүм келип атат. Мындай тетрадьдар бар экен да, көрсө. Бар экен. Бирок муну эч ким албайт да. Эч ким албайт. Биз сүрөтү жок, буну эч ким албайт. Биз жөн эле бул жерден баягы өзүбүздү защита кылыш максатында сүйлөп атабыз, бирок чын-чынына келгенде биз ээрчим болуп калдык да. Бизге бирөө келип оңго дизе, оңго кетебиз, солго дизе, солго кетебиз, өзүбүз анализ жүргүзө албайбыз да. Апабыздын сүрөтүн чыгарып туруп, сумкабызга салып алган эч ким жок. Ушул жерден кол көтөргүлөчү бирөөңөр. Мен апамдын сүрөтү жанымда бар деген. Бирок Майкл Джексондун сүрөтү, күжүмпөнүн сүрөтү, башка элдердин сүрөттөрүн жаныбызга алып, ошолорду туу тутуп жүрөбүз дагы, башыбызда ар кандай жанагындай ээрчимелик сыпаттарыбыз пайда болуп атат да. Ээрчибеш керек. Мен айтат элем, жаштар биз ээрчим болуп калдык. Ар кайсы элдин маданиятын ээрчип атабыз да. Минтип кете берсек, биздин келечегибиз каяка барат. Анан бир суроо бергим келет да. Цивилизация деген сөздү кандай түшүнөсүңөр? Жаштар сүйлөсүн. Цивилизация деген бул өсүп өнүгүү дегенди түшүндүрөт. Ал эми бул агайдын бул цивилизация эмес, канализация дегенде толугу менен кошулбайм. Анткени бул азыркы жаштар агент, дискотека, интернет деген немелер менен колдонуп жатканы бул цивилизация болуп эсептелет. Эгерде биз ошо цивилизацияны колдонбой, мисалы үчүн агент, ошо интернетти колдонбосок, анда биз караңгы элдердин катарына кирип калабыз да. Ошо айтар сөзүм. Жаштар жакшы. Мен азыр Мирлан байке айтып кеткен сөзүнө толугу менен кошулам. Анткени биз азыр чыгыш менен батышты турап баратабыз да. Бунун бир жөнөкөй мисалы эле, мисалы биз хиджаб намаз окугандар хиджаб тагынат да. Бул деген байыркы кыргыздар хиджаб тагынбай эле намаз окуп жатканда эле жолук салынып окуганда намаздычы, азыркылар болсо ошо чыгыш менен батышты турап хиджаб салынып жатышат да. Бул дагы биздин мындай кыргыздардын өзүнүн мындай үрп адатын сактабай чыгыш батыш тараптарга умтулганыбыз деген. Бизге айтып атат ошо эме депчи, хиджаб деген бөлөк жактыгы депчи. Кыргыздын өзүнүн улуттук кийимин кийип алганда бизне кыргыз көйнөк, кышында кыргыз көйнөк менен жүрмөк керек. Ошол эле хиджабтын эмесине мындай орнамент коюп эле салынса болот. Анан кийин мындай бөлөк эмеге өтүп кетти деген болбойт да. Ошо мындай намаз окуп атабыз, а бизге мындай каршылык эч кимдер көрсөткөн жок. Мына биз өзүбүз мындай жүрүп атабыз. А мисалы бөлөк кыздар жүрүп атпайбы, чачтарын коюп берип эле эме кылып эле.
А биз ошондой, мен деле өзүм намаз окуп атам, мына мен деле ушундай кийим жүрүп атам, бирок эч ким эме кылган жок да. Ушундай. Жакшы элеби? Жакшы эле. Жаштар сүйлөсүн. Мен деген мисалы айтып атпайбы, кыргыз көйнөк кийип кышында деле жүрө беребизби депчи, кыргыз көйнөктүн сыртынан деле калыңыраак кийип туруп, хиджаб кийгендегилер калыңдап деле кийсе болот да, туурабы? Анан кийин бул жерден айтып атканда, намаз окуп, хиджаб кийип келишип атат. Негизи ар бир жерге закон бирдей болуш керек да. Анда мынтип хиджаб кийип келсе, бирөө мүмкүн дагы бирдекени чыгарып, ал да башка форма кийип келе берсе, анда мектептин формасы кайда кетет? Ошондо ар бир жерге да өзүнчө бир форма киргизилгенден кийин ошол мыйзамда так аткарылыш керек да. Же болбосо же кандай маани болуп калат бул жерде? Жакшы, силер ушул баягы өнүп өсүү жол цивилизацияны эмне деп түшүнөсүңөр? Биякта айтып атат да, хиджабты башка бир жакка салыштырып атат да. Негизи биздин кыргыз элибиз илгертен элечек жагыны ошол хиджабтын бир түрү да. Элечек кийип келишкен. Анан азыркыдай болуп жүргөн эмес да. Кыска кийип, бул цивилизация деп ойлошот да. Чачты кой берип, боенуп, башкача жүрүү бул цивилизация деп ойлойт. Бирок тилекке каршы бул цивилизация эмес. Кыргыздын илгерки бардыгы ошол цивилизация болчу да bizde. Тиги Аравияны туруп аласыңар депчи, өзү болсо Американын кыздарын туруп атат да. Негизи кыздар кыргыз кыз болсо анда кыргыз кыз болбойсуң сен. Чачыңды өрүп, мындай артка түшүр. Мынтип кой бербе да, боенбо. Сен Американы туруп атасың, а тиги кыз болсо мен Аравияны туруп атам да, сенин оюңда. Ушундайбы? Кыргыздар негизи чачын өрүп жүрүш керек. А сен болсо Американы туруп, мындай чачтыңды башкача кылып атасың да. Бул жерден мага айтып атат, мен деген мисалы заманга жараша мен деле эл кандай кийинсе, мисалы ошого карата кийинип атам да. Намаз окуп деле кээ бирлер мисалы туура эмес иштерге деле барып аткандар бар. Мен негизи бул дин тарапка мен туура эле көчүп караштамын, бирок ошол ниетимди ак коем да. Намаз окубасам да, мен ниетим башка, мисалы окугандардан да ниетим ак деп айта алам, себеп дегенде алар деген намаз окуса дагы ошондой туура эмес иштерге менен алек болушуп атат да. Мен башка чыгыш, башка жакты туурайымбы, мен бирок өзүмдүн кыздык деген намысымды бек кармап, мен баардык эмелерге кандай десем бул талапка жооп бере тургандай эле жүрөм деп айта алам да, бирок мындайча айтканда. Бул деле өнүп өсүү цивилизация, силер деле кийип жүргөн туурабы? Бул жерде баардыгы эле мисалы хиджаб кийип жүргөн жок, негизи жарымынан көп эле ушундай форма менен жүрөт. Эми менде бир суроо бар да, ошол жолуп салынган кыздар, же болбосо узун кийингендер ушул дискотекага барабы? Жок. Эмнеге барышпайт алар? Алардын негизинде бул дин тарабында мындай уруксат берилбейт да. Эмнеге? Негизи күнөө болуп эсептелет го бул. Ошондойбу? Жаштар сүйлөсүн. Намаз окуганда ички дүйнөң таза болуш керек. Хиджаб салынбай деле намаз окуп, ички дүйнөң таза болсо, ошол жан дүйнөң таза болуп, урулук кылбаш керек. Ушак айтпай, таза жүрүп, эме жакшы жолдорго барып жүрсө, ал деле туура. Отурушка барып вальс билеси болобу? Билбейм, ал ислам дининде болбойт го. Азыр кыздар такыр баш болуп алган кыздар бар да. Такыр баш болуп деле имандуу болуп жүрсө болобу? Болот. Мына такыр баш, мини юбка кийип алып такыр баш болуп жүргөн кыздар бар да. Болот, негизи бул эме жүрөгүндө ыйман жашаса, анда бул болот да бардыгы. Агай, сизге бир суроо да, сизге такыр баш болуп, ыймандуу болуп жүрө алабы деп ойлойсузбу? Ойлойсуңарбы деп атпайсызбы? Ошо мындай кебетесинен көргөндө сиз ошо ыймандуу кыздар ошентип бас жүрмөк беле агай? Такыр баш болуп, мен оюмча ыймандуу болуш мүмкүн эмес, анткени бул мисалы кыздар такыр баш болуп жүрсө, анда бул чачты негизи калбаш керек да. Ал ыймандуулукка, адептүүлүккө да жатпайт болуш керек. Ислам дининде дагы бул чачты кыркыш деле күнөө. Ден соолугуна байланыштуу такыр баш болсо кантесиздер? Ден соолук башка эметкенде Эгерде ден соолугуна байланыштуу чачын алдырса, анан кийин чачы өскөнчө эште жүргүзү келет алар дагычы. Анан эште жүрсө кантесиздер? Жок, мындай дейт. Ооруганды үзүр дейт да. Ал башка иш. Аны оорубай эле мода катары жанагындай башын такыр кылып алып, мини юбка кийип алып. Болобу же болбойбу? Бул өнүгүү өсүүбү бул кандай? Бул өнүгүү өсүү болбойт болуш керек, анткени адамдарды тез жакка буруп, Кыргызстанды артка калтыруу деп эсептейм. Азыр мисалы кыргыздар өзгөчө ушул баягы денелерине сүрөттөр тартып, ушундай өнүп өсүп атат да. Ушул жагынан дагы. Ошолорго да кандай көз карашыңар? Бул дагы менимче цивилизация болсо керек. Негизи кызга бул чачты кырккан бул эң чоң күнөө болуп саналат. Бул чачты кыркоо ыйман жолуна жатпайт. Ошону айтайын. Мен сурагым келет да, мынагу мини юбка кийип алса, кандайча силерге цивилизацияга жардам берет да, ошо силер кандай өнүп кетесиңер? Может, жеңилирээк болуп учуп жүрүп каласыңарбы? Бул эме динде айтылган эмеспи? Эме деп жана денеңерге татуировка тартпагыла деп сүрөттөрдү. Анткени бул дин боюнча бул дүйнөгө биз
балалуу эмелүү болуп үчүн келген эмеспиз да бул дүйнөгө. Аллах Таала бул дүйнөгө бизди сыноо үчүн жараткан да. Анан кийин ал үчүн биз жанагы денеге сүрөт тартат деп атпайлы, ошо өзүбүздүн денебизге зулум кылып, анан могу кыздар жана бул эже айткандай эме болуп атпайбы, хиджаб кийип мен намыскөймүн деп атпайбы, жүрө берем деп. Намыскөй деген кыз деген намыстыгын билдириш үчүн өзүнүн денесин жаап, ошо намыстык да. Биз бир жерде цивилизация десе эле биз кыздарга азылып атабыз да, эмне үчүн? Мисалы үчүн балдар деле кийим жүрбөйбү, ошондойчу. Мисалы үчүн бала менен кыздын айырмасы жок болуп калды. Бала деле чачын өстүрүп жүрү да, айырмасы жок. Эмне үчүн кыздарга эле чачын кыртырганга каршы болуп атабыз да, балдардын чачы өстүргөнгө бир жерде айтылбай жатат. Ооба. Сөйкө таанып, өздөрүнүн денесине ушундай ар кандай сүрөттөрдү тартышы болуп атат да. Мен кошулбайм Тахминанын сөзүнө. Анткени бул Корея деп ушактын эмесин сырайттарын алып атат да бардыгыч. Мисал айтканда бул кыргыздын жигиттери, нукура жигиттери бул өзү чачты кыска алып жүрүп, эме кылып жүрүш керек да. Бул эме мына кыздарга айрылып кетет элем да, ошо Корея мындай чачтарды жазап жүргөн балдар менен мындай сүйлөшпөй эле койсо да, анткени аларчы мындай орусча айтканда кыскасы мындай торчок деген эмени да, мындайча айткандачы. Анткени алар болсо мисалы алдынан 3 бала чыгып калса, кызы менен басып баратса, мисал алар кызын таштап качып кетип калат да. Мындайча айткандачы. Анан могу балдар мисалы кыргыздын нукура балдар бул өзүнүн эмесине, денесине кыянат жасабай, мындай спортсмен, кадимки эме мындай спорт менен машыгып, чачты кыска алып жүрүп, мындай кымыз ичип деген балдар менен сүйлөшсө, о бизде мисалы жок, мисал чын эле мындайча айткандачы. Жакшы, жаштар сүйлөсүн. Мен бул балдар тарапка кошулуп кетет элем. Анан кыздарга айтат элем да. Кыздар бул жакта айтышып атат. Биз деген эмне үчүн узун кийишибиз керек, эмне үчүн чыгышты турашыбыз керек, хиджаб жабынбашыбыз керек депчи. Бул эң туура эмес да, менин оюмчачы. Себеп дегенде силер деген мини юбканы кийип алып, чачыңарды кой берип алып, бетиңерди боеп алып көчөгө чыксаңар, силерге балдар тиешет турабы? Балдар эмес, чалдар да тиешет. Шыраңарды көрсөтүп алып басып баратсаңарчы. Анан кийин ошон үчүн мен силерге кыздарга такыр кашырам да, узун кийсеңер, силердин ошол кетип баратканда балдар дагы силерге тийишкенинен уялат да. Ушу чалдарга бир кол чаап коелу. Мисал бул эже айтып жатат да, эме депчи, кыздарды баары узун кийсе депчи, ал эмне үчүн бизге айтып жатат да, өзү узун кийбейт. Эже деле чачын боеп кой берип, кадимкидей боюп жүрбөйбү. Балким эжеге да балдар эмес, чалдар да тийип жаткандыр. Жаштар сүйлөсүн. Жооп барбы? Бул сиңдиң айтып атат, ушул эжеге деле чалдар тийиши мүмкүн дейт да. Мен деген мынакей кыска кийинген жокмун, мен узун эле кийинип жүрөм. Мына көрөлгү. Мен ыйманым бар эле, Кудайга шүгүр. Жок, чалдар тийишпейт го, андай болду элек. Пока тийише элек. Мынакей кээде мисалы айтат, ушул баягы өтө жолук салынгандар же узун кийингендер булар караңгы. Жол болсо мына кыска азыркы биздин коноктор айткандай кыска кийинсе булар заманбап 21-кылымда цивилизацияда өтө өнүп өсүп жашап атат деген ойлор бар. Ушунун маңдай тескейин айтсаңар, пайдасы кимдерге, зыяны кимге? Дин жолунан алат турган болсок, биз тиги дүйнөгө барганда сен жарык жашоодо же караңгы жашоодо жашаганыңды сурабайт. Ал жакта сенин кандай кийингениң жашабайт. Бул жашоодо жашап, биз сынаганга келгенде жараткан бизди сынаш үчүн жараткан. Ошон үчүн биз Алла Тааланын айткан сүннөттөрү менен, берген парстары менен жашап, намаз окусак, бизди ал жактан Алла Таала бейишке киргизет. Ал эми биз бул жакта 21-кылым деп чечинип, ачынып жүрөрсөк, бизди ал жакта тозок күтөт. Ал жакка барганда сенин кандай кийингениңди эмес, динде кандай жүргөнүңдү сурайт Алла Таала. Анда цивилизация керек жокпу? Менин оюмча бул эгерде биз баардык кыргыз эли, бүтүндөй кыргыз эли динге кире турган болсок, анда биз цивилизация деген нерсени унутабыз. Баардыгыбыз хиджаб кийип, намаз окусак, бизди тияктан бейиш күтөт да, бул жакта цивилизация болуп жүрө бергөн менен жалган жашоодо андай нерсенин эмне кереги бар? Мен узун кийип жүнкөн жанып жүргөнгө каршымын, анткени Кудай берген сулуулукту мен жашыра албайм. Ошондуктан Көрсөтүш керек, реклама кылып. Жок. Андай түргө бул ошол жанып жүргөн эмес деген себеп дегенде бул эме кыска кийинбей, орточо кийип жүргөндө мен жанып жүрө албайм. Узун кийип жанып жүргөнгө болбойт. Кудай Денең кээ бир мүчөлөрүңдү кооздоп алып жүрөбүз. Мисалы, азыр төштөрүн ачык, курзактарын ачык, сандары ачык жүрөт да.
ошондой болуп жашыра албай жүрөсүң. Андайдан Кудай сактасын, бирок мен азыр айтып жатпайбы, мен узун кийип жүргөнгө депчи, бирок мен ага каршымын. Кудай берген сулуулукту эч кимибиз жашыра албайбыз. Эми да ошо кыскасы болбосо дагы узун кийбей жүрө алганга болот деп ойлойм. Кудай дагы сактанганды сактайт, жаштар сүйлөсүн, жакшы. Бул жерде Нурайка сен болсо, мисалы эми Кудай берген сулуулукту болсо мындай жашыра албайм деп айтып атасың. Мисалы бул жолук салынган аял, мисалы ыйман жогору экенин билгизет өзү. Бул ыймандын жогору себеби бул жолук салынып өзү болсо мындай өзүнүн ыймандуу экенин билгизет да кыздардын баарычы. Анткени бул жолук салынбай ачылынып чачынып жүрсө, бул башка эркектерге да жаман ой салат да. Бул мисалы кыздарга ошо азыр мисалы Кыргызстанда Европага окшоп эме болуп мындай 50% ажырашып атат да Кыргызстанда дагычы. Ал не себептен бул болсо кыргыздардын ачылып чачылып кеткенинен бардыгы ушуга ушу себеп болуп атат. Биздин ошо ажырашып эметкенибизге мисалы азыр болсо азыр жетимдер үйү көбөйүп атат мисалы. Мурун кыргыздарда андай жетим деген үйү болгон эмес башында. Азыр болсо ошондойлор көп болуп атат мисалы башка эркектерге дагы мына ачылып чачынып жүрсө башка ой салышы мүмкүн. Бул үй бүлөнү бузушу мүмкүн да, бузулуп бул балдар жетим калып же болбосо мындай ажырашуу эме кылышы мүмкүн балдарга. Сенин сүйгөн кызың кандай жүрөт? Ачылып жүрөбү же чачылып жүрөбү? Кандай болуп жүрөт? Менимби мисалы мен азыр кыздар менен сүйлөшө элекмин биринчиден. Жо сүйлөшкөм мурун, бирок азыр болсо мындай данный время вообще менен сүйлөшпөйм. Эмнеге сүйлөшпөйсүң? Энди мисалы өзүң мисалы кыскасы айтканда билбейм энди мага сүйүү келелекпи же не. Жо мисалы мен болсочу азыр мен ыймандуу кыздарга үйлөнгүм келет өзүм. Мисалы эмеденби, медреседенби же болбосо ошондой кыздарга үйлөнгүм келет. Анткени мен дагы болсо мындай бактылуу үй бүлө түзгүм келет эметкенде. Ошондо сиз бул жерде мындай жолук салынбаган кыздарды ыймансыз, ал эми жолук салынган кыздарды ыймандуу деп эсептейсизби? Жо, антип мен бөлгөн жокмун, бирок мисалы жолук салынган кыздан жолук салынбаган кыздын ыйманы ылдый баары бирчи. Мындай айтканда да. Ушундайбы? Кандай? Туурабы? Мен ага кошула албайм, себеп дегендечи, бул жердечи баардык эле жолук салынган адам эле ыймандуу болуп кете албайт да, туурабы? Мен бул жерде кыздарга эметкен жокмун, бул жерде болсо мисалы келиндер мисалы, эжелер мисалычы. Мындай үй бүлөдөгү адамдарга айтып атам да, бул жерде тиешелүү кылыпчы, бул кыздар мейли кандай жүрсөңөр да ал өзүңөрдүн ишиңер. Бул жерде баардык кыздар эле мисалы жолук салынган күндө деле алар жүрөгүндө ыйман жок болсо, жолук салынса бул ыймандуулукка жатпайт да, туурабы? Эгерде жолук салынбай эле өзүнүн жүрөгүндө ыйманы болсо, анда бул ыймандуу деп эсептесе болот да. Жок, мен бул жерде бөлгөн жокмун да. Суроо? Жок, ошо ыйман жогору. Ошондо сиз жолук салынбаган кыздардын ыйманы мындай ылдый деп айтып атасыз да, туурабы? Жок, ылдыйраак да баары бирчи. Бул эже менен сени салыштырса болбойт да, туурабы? Жок, бул эже деген уже үй бүлө куруп калган адам да, туурабы? Жок, ошо мен кыздарга эми жолук салынып жүр деген жокмун. Мисалы ал өзүң ишиң, туурабы? Бирок ыйманы жогору да кандай болбосунчу кыздардынчы. Ал мисалы намаз окуйбу же болбосо жолук салынса, бул кыз деген мисалы болсо чачын жыйнап жүрүш керек. Мисалы көкүлдө түшүрбөйчү. Тамак жасаганда жолук салынып тамак жасаш керек. Эгерде болсо бир нерсе түшүп кетсе, бул болсо эме арам болуп калат да тамакчы. Жаштар сүйлөсүн, жакшы. Жакшы ойлор. Сулуулук беттөмө жүрөккө дейт. Мен Бекзат байкенин айтканына кошулбайм. Анткени жолук салынып жүргөн, хижап кийген эже агайлар деле ошо жана жүрөгүндө таза адам жок. Анткени булар хижап кийип мен намаз окуйм деген эле аты болбосо, анткени алар калп айтат, жаман жолго барышы мүмкүн. Анткени мен хижап кийгенге каршымын. Каршысың, Жакшы. Негизи хижап кийген бул эме экен. Мисалы кыз мердеги кыз киши эме аялдар эме күйөөлөр болот го, аялдар. Мисалы бүттүк аялдар хижап салынып турсачы. Мисалы башка эркек башка аялды карабайт да, анткени анын бет деле көрүнүп турду да, челазы көрүнбөйт. Өзүңдүн аялыңдын мурду кар түшкөдөй болуп турса дагы, башка аялдар сага жаман эле көрүнөт да, бети жабылып турса дагы, хижап кийген ошосу менен. Эмне жагынан жаман көрүнөт, кандай ал? Мисалы сиздин аялыңыз бар да, анын хижап кийип турса, мисалы башка аялдар да хижап кийип турса, сиз башка аялдарга көз саласыз да. Мынтип карап, ушинтип. Анан кийин ошондо сиз башка аялдарды тигилер хижап кийип турса, алардын теласы көрүнбөйт да. Бир гана бети көрүнөт же көзү көрүнөт. А сиз аялды мындай денесин көрөсүз да.
ошо сиздин өзүңүздүн аялыңыз өзүңүзгө аябай сулуу көрүнөт да башка аялдардан. Жаштар сүйлөсүн, жакшы. Мен азыр булардын айткан сөзүнө кошула албайм, себеп дегенде бул кыз айтып атпайбы, мен Кудай берген сулуулукту мен эмне үчүн элге көрсөтө албайм депчи. Мисалы үчүн башка жолуксаңсаң эле сулуулугуң көрүнбөй калат экенби? Мисалы үчүн Арабияда деле жүрбөй бардыгы эле жолуксаң, алар деле өздөрүнүн сулуулугун, жан дүйнөсүнүн жылуулугун көрсөтүп жатат да. 20 кылымда цивилизацияда жашап атат, Алар деле. Жок. Ал жашап атат, бирок алар деле өзүң жолуксаң жашынакай эле жүрбөйбү? Азыр бир аз жолуксам койсо эле мындай башкача ойлошот да, негизинен жолуксанбай калсаң. Башкача ойлогондо кандай, жаман, тупой деп ойлойбу кандай? Жок, андай эмес да, көп нерседен мындай караңгы болуп калат дейт да. Негизи Арабияда бардыгы эле жүрүшөт, жолуксанып, замандан артта калбай элечи. Анан кийин жолуксанганга негизи мен каршы эмесмин деп айтам. Жакшы, рахмат. Сен жолук салынганга каршы эмес деп айттың, а эмнеге өзүң жолук салмайсың? Сен өзү кошулгандан кийин жолук салынганга салынышың керек да. А сен неге каршымын деп айтып, өзүң кошулам деп айтып, кайра бизге каршы болуп жатасың да? А эмне өзүң жолук салмайсың? Мисалы үчүн мен кийин деле өзүм окуп бүткөндөн кийин өзүм салынам, өзүм ниетим бар, ошондуктан. Турмушка чыккандан кийин, Жок, ага чейин деле салынам деп ниетим бар. Жаштар сүйлөсүн, жакшы, жакшы ойлор болуп атат. Дагы. Келиңиз эже. Жалаң жаштар сүйлөп, мына ар кандай ойлорун айтып атат. Көбүнчө мына акыркы сөз жоолук жөнүндө болуп кетти. Ана мен ойлойм, илгери эле кыргыздын кыздары жоолук салбай эле беш көкүл өрүп, жакшынакай денесин көрсөтпөй кийинип жүргөн. А эмне үчүн эми Бул деле цивилизация. Анан эми мындай да, турмушка чыккандан кийин жоолук салуу бар. Бул туура. Анан кийин турмушка чыгып келин болгондон кийин кыргыздын салтында жоолук салыш керек. Биз салынышыбыз керек. Ал аганга чейин кыздар турмушка чыга электе жоолук салынбай эле жакшынакай топу кийип жүрүшкөн, беш көкүл өрүп чуркап эле жүргөн кыздар болчу. Эми келип эле мектепте окуп жатып эле биз хижап кийип, же болмаса жоолук байлап келсек, мен түшүнбөйм да бул кандай болуп калат деп. 25ке чейин күйөөгө чыкпай атты азыр кыздар. Ошолор да көкүлүн кой берип, чачын өрүп жүрүш керекпи 25ке чыкканча? Көкүл өрбөсө де чачын өрүп, же чачын жыйнап, же азыркы заманда мынакей чачтарын эми кыркып баарыбыз да жүрүп атпайбыз да. 25ке милдеттүү түрдө жоолук салса эле ыймандуу болуп калмайды. Хижап кийген кыздарыбыздын жакында газетага чыкты. Бирөөдүн семьясын бузуп, башкача болуп кеткен, мына газетадан окуган болушуңуз керек да. Мына хижап кийгендердин кылып атканы болуп атпайбы? Эжеге мен суроо мындай да, биздин кыздар азыр 25терге чыкканда күйөөгө чыгам деп атты. Ошо 25ке чейин көкүл менен жүрүш керекпи? Чачын жакшынакай кылып жыйнап келсе, эми 40 25ке чыкканча, жоолук салынуу мен ойлойм да, биздин кыргыздын салтында бул турмушка чыккандан кийин аган барган жери жоолук салат, босогон аттагандан кийин. Ушудан кийин жоолугуңду таштаба дегим келет да мен эми. Азыр мындай болуп калды. Эже, мисалы, мына өзүңүздөр деле көрүп жүрөсүз, 60-70 келген апаларыбыз бар да. Анан кийин баягы жоолук ошолор баягы салынышкан го. Анан азыр мындай карап көрсөк, чачтар кыска, баягы ошол 21-кылымда жашап атабыз дейт. Анан кийин боёп, алар кандай, алар көз карашыңыз кандай? Алар туура элеби? Жок, эми жоолук салынышыбыз керек го. Биз жоолук салынышыбыз керек. Ал себеби биздин кыздар көрүп, сиздерди көрүп өсөбү деген ойда? Ооба да. Biz уже турмушка чыккандан кийин бул белги, турмушка чыктык. Биз бир семьядагы бир түтүндөгү булатып отурган ошол үйдөгү баягы ак жоолукчаң аял эне деген бар да. Ошондуктан да бизди көрүп, действительно бизден кийинки жаштар турмушка чыккандан кийин ушу жоолугун таштамай ыймандуулукту кайнате, кайнененин алдында өзүнүн ыймандуулугун көрсөтүп, жүгүнүп деген сыяктуу кыргыздын нукура келаткан салтын ары карай улап кетет. Аганга чейин эми турмушка мына мектептеги кыздарга жоолук сал деген сөзгө мен кошула албайм. Кошула албайм. Сиз өзүңүз эже мисалы ушул жаштар жана цивилизация деген эмнени түшүнөсүз? Эми бардык нерсе заманга жараша деп айтып атырбыз да. Бирок жаңа айтып атпайбызбы? Заман өзгөрдү экен деп эле жалаңаш жүрүмүз. Андай эмес. Биз өзүбүз ошол цивилизацияны туура түшүнүшүбүз керек. Ал билим алуу, жаңа техниканы үйрөнүү, жогору билимдүүлүккө мындай аракет жасоо, анан кийин өзүбүздүн маданияттуу алуу жүрүү, цивилизация деген ошол. Ал эми жалаңаш кийинип алып, мини юбка кийип атсак эле биз уже
тим эле бир аябай мыкты ушул замандын адамымын деп эсептөөгө болбойт аны. Азыр шаарда аялдар жолук салынгандан уялат. Мен цивилизациядан калып калам деп эсептейт деп. Мисалы бу жерде мен сүйүнүп атам да, бу жерде бүт мына мугалим эжекелердин баары жолу бар экен. Шаарда жок. Шаарда жолук салынгандан уялат. Бул цивилизациядан калды деп эсептейт деп. Бизде кыздарда жолук жок, аялдарда жолук жок, бабушкаларда жолук жок. Даже майка кийип атат азыр. Ана анткени цивилизация жетмей атат, майка кийип алса, мен цивилизациямен деп ойлоп атат. Чоң эле аялдар. Ооба да. Ага мен кошулам, мен сиздин сөзүңүзгө толук кошуламын. Себеби мындай да, эми кейде өзүңө жарашама жарашпайбы, көрүп эле бирдеңени биз жасай беребиз да. Ар ким кийингенде өзүнө кандай жарашат, ошол жагында караш керек. Со стороны кандай болуп атат, башка көздөрдүнгө кандай көрүнүп атам дегенди де ойлашыбыз керек. Баягы анча-мынча кейде сиз айткандай шаарда толук денелүү адамдарыбыз да бар. Алар да жарашама жарашпайбы, жаңагы моданы шортиктими анан ошолорду кийип алабыз дейм мен эме. Өткөндө жаңы жылда көрдүңүздөр, жаңы жылда бирөө Алла Пугачева окшош алыптыр өзү. Өзү бир 60ка чыккан аял Алла Пугачева деп, анан кийин элдердин баары "О, сиз Мадоннага окшоп калыпсыз" деп сүйүнүп атты. Урматтуу замандаштар, биз бүгүн сиздер менен ошол жаштар жана цивилизация темасында бизге бөлүнгөн убакытта аягына келип баратат. Ошондой болсо да, ушул урматтуу жаштар оюңарды жыйынтыктап берсиңер. Ушул силер кандай түшүндүңөр? Азыркы эже агайлардын айтканы туурабы же туура эмеспи? Же өзүңөрдүн оюңар кандай? Кошумчаңар барбы? Же алымчалар барбы? Сунуштар барбы? Пикирлер барбы? Бул заман өзгөрдү деп, заман өзгөргөн жок, адам өзү өзгөрдү да азырчы. Мисалы кыргызда да жакшы макал бар, кайдан кулак чыгарат, кызанчын өз эрки дегендей. Азыр адам өзү билет, эмне кийиништи.